Магнитофон баштаганда биринчи плюс табылат. Мына плюс. Прямой плюс табылат. Прямой плюска магнитофон аркасында мына эски магнитофон экен. Мына эки штеки, бири колонканыкы, бири мына питанияныкы, плюсовой, минусовой. Ушунун ичинде мына сарызым прямой плюсовой болот. Ошо прямой плюсовойду улайбыз. Прямой плюсовойду улагандан кийин дароо изолировать этиши, чтобы корпуска тийип предохранитель күйүп калбаш үчүн. Питанияларды биринчи бөлүш керек. Плюсовой, минусовой. Андан кийин колонкалар табылат. Баарын арчып алып, анан бири-бирине тийип, пасырак предохранительдер күйүп, ашча иш күйүп кетти. Плюсовой тапкандан кийин замокту ачпам. Замокту ачып, замокту изде, через замок. Через замок булдум. Болду, замокту ачып. Ошо 2 плюс алгандан кийин анан калганы безопасный. Бири-бирине тийсе да эч кандай короткий чыкпайт. Через замокты алыш керек. Бизде магнитофонда через замок кысыл. Плюсовойду улагандан кийин дагы дароо изолировать этиш керек, чтобы короткий болбош үчүн. Ар маштада ар кыл комплект болуп калышы мүмкүн. Именно азыр ушу япошкаларда 90% ушундай. Сары плюсовой уланды, через замок уланды. Эми бул жакта массаларды бөлүш үчүн бул жакта азыр текшеребиз канча масса бар. Канча масса. Мында масса бар, мисалы. Бunda massa var. Bunda massa var. Şurada massa var, pitaniyalar var, böyle çağız. Oşol massaların içinde mi 3 zımda massa var eken, 3 zımdan biri ölse, bunda karaçılığı massa. Pasarı çaksanız. Zamoktu açıp. Ben de patlar. Biri patlar. Şu patlar çağında bu жерде штатный габарит чаңыз. Азыр бизде жаңы магнитофонда патфарник система жок. Буну үчүн кайрып, изолировать этип коебуз. Болбосо антеннага кеткен питание болот. Бизде азыр жаңы магнитофонда электронный антеннасы жок. Механический антенна сайлат, ошон үчүн аны дагы изолировать этебиз. Ошондо баардык мына плюс, минус баардыгы бөлүнүп алынгандан кийин аны антеннага кеткен провод Өчүп коюң. Ушуну өчүрүп карап коебуз. Ушунда плюс менен минус толук алгандан кийин калгандары колонкада. Колонка 4 колонкасы бар. Массаны да улап алабыз. 4 колонкасы бар. 4 колонка бул жакта светтер окшош болбойт. Колонкаларды тапканда мындай электронный батарейка менен иштеген индикатор болсо жакшы болот. Ошолор менен тапкан оңой болот. Азыр мына масса менен плюстарды чтобы короткий болбош үчүн баардыгын ороп питанияны даяр кылып алабыз. Питание даяр болгондон кийин буларда мына электронный антенна коюлса экен, электронный антеннага атайын выход коюлган болот жаңы магнитофондо. Бирок радиосу электронный иштебейт. Механический антенна сайлат. Кереги жок азыр. Баштада япошкаларда штатный механический магнитофон. Радиосу бар. Болду. Эми калган зымдарды мына отдельно оролуп келген нерсе башка нерсеге толстыйлар бар. Примерно зымдарынын
kölömü okşoş bolot. Светтери окшош болбосо ham көлөмү окшош болот. Атайын башка рулондо оролуп келген. Бул мисалы дисководко кеткен же болбосо задний камерага кеткен зымдар болот. Булардын размери тонкий болот. Буларды жаңы магнитофондо бул функциялар жок. Ошон үчүн буларды бизге кереги жок. Ал үчүн бири узун, бири кыска кылып калабыз дагы. Изолировать этип коебуз. Калган зымдарды арчып даярдайбыз. Bularda hiç qanday pitanya yok. Bir-birine tiyip besi dağı. Hiç qanday karatlı berбейт. Korkpoy da arçıp. Daярдап алабыз. Tekşergen onu болушун. Her birin birden açıp tekşeriş kıyın. Tak. Yerde 2, 4, 6, 8 провод. Мына тонкий проводдор айткандай башка нерселерди. Ну, мен экөө соединение болчу экен эле да. Муну хозяин айтыш боюнчачы. Бул магнитофондо андай функция жок да. Андан мурун хозяин навигатор аудио система. Мыналарда проводдордо бирөөсүнө тийгизип шеригин издейт. Шеригин тапканда мына көк жанат. Провод шериги чашып алып жанат. Бош эмес экен. Ошону экөөнүн башын берип тапкан. Экөө бир колонка. Анан кийинкилерине кетебиз. Окей. Бунун шериги экөөнү бириктирип коебуз. Дальше кетебиз. Бунун шериги 3 колонка дайын болду. Мына көптүн шериги. Азыр бизе 1, 2, 3, 4 колонка дайын. Калгандары колонка. Негизи өзүнүн заводской магнитофондо функция өтө көп болот. Бардыгын азыркы жаңы магнитофондордо функция жок. Андай функция. Ошонгондо иштелбейт. Эгер eski monitoru же ушундай иштетем деп турган болсо, ошо функциялар бар магнитофон алыш керек. Алар кымбатыраак. бар өзү негизи. Бар ушундай. Ушундай магнитофон сатып алса, 5-6 миң теңге. Монитору да уласа болот. Колонкаларды ушинтип таап алабыз. Таап алгандан кийин ашча зымдарды полный изолировать этип чтобы жака салгандан кийин металлдар көп. Машина айдаганда титиреп, ошончо жаштан изолировать этип коебуз. Маселе болбош. Башка зымдан бардыгын барабыз. Ашча. Ben çağırdınız mı? Atır. Bu sizi cevap etmekten mi? Asfaltten çarpıyor. Asfaltten olmaz. Farkınkanın aldı arka iki saniye çarpıyor. Sürttün, değil zaten. Senliklerin, senlik arkadaş gerek var. Bu Alo. komple gideceğim var ya senin. 4 kolonka, rozovый өзүнчө bir kolonka, серый bir kolonka, ак bir kolonka, жашыл bir kolonka. Бизде мына белгилеп алган зымдарды плюс минус айырмасы жок. Мындайынан улана берет. Бирок адашпашты колонканын жүзүнө экинчиси макро уланып калыш. Ар бир колонка өзүнө уланыш керек. Ошол жагына маани бериш керек. Булар коробка бербейт, ошон үчүн полный улап анан кийин оросо деле болор. Аларда эч кандай азыр питание жок. Магнитофонго сайыл эле. Колонкалардын баары эч кандай нерсе болбойт. Ошон үчүн чөчпөстөн баардыгын улап анан кийин оройбуз. Анан орогондо ыкмалар өтө көп. Бирок Ayılmam aldı артынан birden çay verdi.
Ооба. Şu karab komple alıp geliyor. Ооба. 8 düştük ha? Общий кіріп Оралғанда biraz вариантын көрсетемін қазір. Оған чейін де бір билет тапқам, анда біреуі матери болды. Біраз түсініксіз болып қалды. Анда проводтары, светтері де ұқсас болды. Бұл жақта светтері башқа. Ошоға адашпай, капушкаларда біраз башқачарақ болды. Мен 8 колонка уланды. 8 колонканы тезірек құрыш үшін. Проводтың әрбір проводқа бірден изолента сұрып даяр боласыңар. 3 8 баштаганда мына эки кол менен оройсуңар. Изолентаны кол таза болуш керек, чтобы изолентаны алып жабай калбаш үчүн. Сак болсун. Bunu kolonkaların bayağı tapmaya koydum öyle. Ben tek şey işte bilmiyorum. Vay arkadaşlar. Ne güzel. Изолента это ванили да? Изолентаны иштеткенде оригинал изолента иштесе качан көбүнчө корейский жана японский изолента иштетебиз. Японский изолента алып иштеп аткан изолента японский оригинал. Мында 2-3 түрү бар. Тайвань бар, Россия бар. Сырты окшош, бирок изолентанын өзүндө бир аз айырма бар. Чисто япон оригиналды бишкектен алабыз. Бишкекте сатат. Корейскийлер болсо хостоварда сатат. Көбүнчө хостовардан алабыз. Кымбат болот. Корейский тряпочный. Büyük ketken машиналарда ушундай иштетебиз. Установкада көбүнчө японский иштетебиз. Японскийни аркага кайтарбайт. Оролгондон кийин түрүн Canavar mı? Эн? Kaçına? Kaça düştü? 5-3. Болды, колонкалар бүтүп, плюс минустар бүткөн, мальтин сайт текшерип көрөбүз. Негизи көп мальтифон сайып алып текшерет, ал өтө кооптуу. Var mı? 100 болду, 3 болду да ошо. Neyse. Benimki neme canım kaldı. Текшерип көрөбүз. Негизи ушундай жөпшөнөкөй. Полный лаптыкын анан кийин салыш керек. The real one, Mr. Beck's on the mic. Yeah. Oldu.